Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы рабочий столдогу ярлыктардын стрелкасын өчүрүү боюнча болмокчу. Рабочий столдо мына бир канча ярлыктар турат. Ушул ярлыктардын ар биринде ушундай стрелкалар турат. Ушул стрелкаларды жок кылуу боюнча болмокчу. Ярлыктагы стрелкаларды жок кылуу үчүн биз аэротвик утилитасын колдонобуз. Аэротвик утилитасыны компьютерге скачать этип алуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого aerotwik деп жазабыз. Англисче aerotwik деп жазабыз. Мына ушундай жазылат. Aerotwik деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизден ушундай барак ачылат. Бул жерден биз төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, aerotwik 1.1 download программные продукты деген бар. Ушуну басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак ачылат. Бул жерден биз aerotwik утилитасыны көчүрүп алуу үчүн бул жерден скачать aerotwik 1.1 дегенди басабыз. Басканыбызда загрузка болот дагы. Бул жерден мына aerotwik утилитасы скачать этилди. Скачать эткенден кийин бул скачать этилген файл загрузки деген папканын ичине түшөт. Ал үчүн проводникти ачабыз. Проводникти ачып туруп, бул жерден загрузки деген папкага кирсек, мына бул утилита ушул папканын ичине түшөт. Бул утилита компьютерге орнотулбайт. Бул утилитаны ишке киргизүү менен гана ярлыктагы стрелкаларды жок кылып алсак болот. Ал үчүн ушул утилитаны ишке киргизебиз. Башкача айтканда ушул утилитаны ачабыз. Ачканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден да дегенди басабыз. Да дегенди басканыбызда бизден aerotwik деген терезе чыгат. Ушундай болуп, бул жерден биз Windows Explorer дегенди тандайбыз. Бул жерде мына Windows жөнүндө дагы маалымат берип атат. Кайсы операциялык система орнотулган версиясы кандай, продуктанын коду кандай, ключу кандай, кайсы числодо установка болгон, акыркы жолу качан запуск болгон, системасы кандай, процессор кандай, количество ядер канча дейт, оперативный памяти канча, бүт бул жерден операциялык система боюнча дагы маалымат алсак болот экен. Эми биз бул жерден ярлыктагы стрелкаларды жок кылуу үчүн Windows Explorer дегенди тандайбыз. Windows Explorer дегенди тандаганыбызда бул жактан параметрлери чыгат. Биз бул жерден не показывать стрелки на ярлыках дегенге галочка коебуз. Андан кийин не добавлять окончание ярлык для новых ярлыков дегенге галочка коебуз дагы. Бул жерден применить дегенди басабыз. Применить дегенди баскандан кийин биз бул терезелердин баарын жабабыз дагы. Компьютерди перезагрузка кылсак, бул ярлыктагы стрелкалар жок болуп кетет. Азыр перезагрузка кылып көрөбүз. Перезагрузка кылгандан кийин ярлыктагы стрелкалар ушундай болуп жок болуп калат. Ушундай кылып aerotwik утилитасынын жардамы менен компьютердин экранындагы, рабочий столундагы ярлыктардын стрелкаларын жок кылып алсаңыздар болот. Эгерде кайра ярлыктардын стрелкаларын чыгарууну кааласаңыздар, анда кайра ошол утилитаны ишке киргизебиз. Азыр көрсөтүп берейин. Загрузкага кирейин. Азыр мына кайра ярлыкка стрелкаларды чыгарууну кааласак, кайра утилитаны ишке киргизебиз. Ишке киргизгенден кийин бул жерден да дегенди басабыз дагы. Азыр терезе ачылат. Aerotwik'in бул жерден Windows Explorer дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде не показывать стрелки на ярлыках дегенден галочканы алып коебуз. Не добавлять окончание ярлык для новых ярлыков дегенден галочканы алабыз. Бул жерден применить дегенди басып, компьютерди кайра перезагрузка кылсак, рабочий столдогу ярлыктарга кайра стрелкалар коюлуп калат.
ушундай кылып настройка кылып алсаңыздар болот.